кеш жери Чикаго шаарында жашаган мекендештер, бүгүнкү кече биздин атагы чыккан заслуженный же болбосо кыргыз элине эмгек сиңирген чыгармачылык жагынан алыска атагы чыккан Канымжан кызыбыздын майрамдык кечесинде чогуу отурабыз. Эмне демекчибиз, ушул жерде отурган мекендештердин атынан улууңундун адамы катары келе жаткан биринчиден алдыдагы жаңы жылыңар менен куттуу болсун демекчибиз. Кудайга шүгүр дейбиз. Анан бүгүнкү майрамдык кеченин башында айтып кеттим, Канымжан кызыбызга чыгармачылык ийгилик, эң негизгиси үй бүлөлүк бакыт, ден соолук. Мындан ары дагы ушундай ата энелерге, мекендештерине жакшы маанай тартуулап, ийгиликтин үстүндө болсун. Саламатсыздарбы, менин атым Самара, мен Кыргыз комьюнити центрде ассистент болуп иштейм. Азыркы учурда мен Канымжан эже менен иштешип жатам. Биздин группабыз Кенжетай тайпасы болот. Жана Кыргыз комьюнити центрибизде бизде 3 группа бар. Кичилерден 3 жаштан баштап 5 жашка чейин Канымжан эже экөөбүздүн группабызда. Канымжан эжеке бизде бий сабагынан, ыр сабагынан, анан кыргыз тил сабагынан берет. Канымжан эженин сабактары аябай кызыктуу. Кээ өзүм да жаш бала болуп отуруп угуп калам. Көп кыргызча сөздөрдү айтат, жана балдарды кызыктырганга аракет кылат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мына бүгүн Чикаго шаарындагы жалпы эле кыргыз адамда кыргыз жарандарыбызга чоң майрам болуп атыр бүгүн. Бул жерде кыргыз борбордук имаратына чогулганбыз. Бүгүн биздин кыргыз элинин артисти Жаманбаева Канымжан карындашыбыз концерт коймокчу. Ошо концертке ушундай кубаныч менен келдик баарыбыз. Концертти көрөлү деп. Анан ошону менен бирге урматтуу ошол жерде отурган конокторума баарына көңүлдүү отуруп, жашнак болуп көңүлүн ачып кетсин деп тилек каалайм. Ден соолуктуу болсун, иштери ийгиликтүү болсун. Урматтуу кыргызстандык бир туугандар, саламатта болуңуздар, оорубаңыздар, ден соолуктуу болуңуздар, ишиңиздер ийгиликтүү болуп, дайым жаркырап жайнап жүрөлү. Урматтуу кыргыз элим, бүгүнкү күндө Чикагодогу кыргыздар чогулуп, биздин кызыбыз Канымжан Жаманбаеванын концертине чогулуп отурабыз. Жаңы жылдын астында жакшылык жышаанын көрсөтүп, бизге жакшы концертин коюп берип жатат. Биз эмне деп тилеп кетет элем мен. Биздин бул жактагы кыргыздар, биздин өзүбүздүн Кыргызстаныбыздагы кыргыздар дайыма жакшылыктын, молчулуктун, токчулуктун жылын тосуп алалы. Эски жылыбыз бизге жамандыгын баарын алып кетип, жакшылык жышаанын таштап кетсин. Элибиз дайыма аман болсун, жерибизде тынччылык болсун, ору суркоонун баары жок болуп, жаңы жыл жакшылыгын баарын алып келсин. Анан бүгүнкү концертибиз аябай чоң деңгээлде өтүп, ушул жерде отурган ата-энелер, жаштар баарыбыз жакшы көңүлдүү үйүбүзгө кайтып кетели. Баарыңыздарга ысык салам. Кудайым
ушул жердеги баарыбызга ынтымак берсин, сый берсин, кыргыз элине тынччылык, бакубат жашоо берсин. Балдарыбызга ушул жерде жашап, ушул жерде эмгектенип жүргөн балдарыбызга, кыздарыбызга, мекендештерибизге Кудайым тилеген тилектерине, ойлогон ой максаттарына жеткирип, Канымжан кызыбыздын жакшы күндөрүнө күбө болуп, ийгиликтин үстүндө болсун кызыбыз дайыма. Үй бүлөсү тынч болуп, ден соолугу таза болуп, тилеген тилектерине жетип, дайыма маңдайы жарык, турмуш жолу ачык болуп, элдин алкышын алып, элдин батасын алып, элдин жакшы чыгармачылык ийгиликтерги элге тартуулап жүрө берсин демекчимин. Элибизге эң негизгиси Кудайым элибизге ынтымак болсун, өлкөбүз өссүн, өнүксүн, алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулсун. Өлкөбүз менен Кыргызстаныбыз деп сыймыктангандай бололу. Assalomu alaykum. Hurmatli apalar, hurmatli otalar. Бардыңыздар ырыскы ташып, өрүп жыттанып, береке төгүлүп, наган жыттанган, экени көктөгөн, жайганып төлдөгөн, чачканы чайнаган, эркин чөптөр жайнаган, топурагы келимдүү, суусу келимдүү. Абасы жанга дары мейманга сонун жай болгон Кыргызстандын улуу муундарсыздар. Андыктан сиздерге кыргызча салам беремин. Ассалому алейкум апалар, караталар. Мынакей өзүңүздөр дагы көрүп отурасыздар, 2022 жылдын аяк ченинде жылды жыйынтыктап жатып, жана ошондой эле бардыгыбызга ушул берекенин мындай айтканда символу болгон, жана ошондой эле ынтымактын ушул очогу болгон Кыргыз маданий борборунун эң биринчи этажында, эң чоң залында сиздер менен көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Жана ошондой эле бүгүнкү кечеңиздерге жагымдуу кеч каалайбыз бардыгыңыздарга. Андыктан убакытты кечиктирбейбиз дагы сиздердин дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен, андай эмесе сиздердин токтоосуз кол чабыңыздар менен филология илимдеринин кандидаты жана ошондой эле эл аралык бир нече сыйлыктардын ээси Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Канымжан Жаманбаева жеңгемизди кол чабуулар менен анекей, дүркүрөгөн кол чабуулар менен косуп алыңыздар анекей.
кечебизде сиздерге табылдыртуу анан Салкын төр деген күйлөрдү ойноп берем. Кечеңиздер жакшы өтсүн, жаңы жылыңыздарды жакшы козгоңуздар. Кудайым колдосун. Рахмат. Sizler için Atay Boğanbay, Maşko'day. Kol çağlarına gelin. Sizlerge çoğun rahmat, masalar falan, maldık ve hazretinde buyururu. Allah'ın buyruğu menen bugün sizlerle yaşlıklar görüşümüzde oluştururuz. Bizde de Kudayım kalamışız, sizlerle buluşup, şu Amerika bölgesinde Kırız Kulaş kılıp sizlerle birlikte çoğu nasipleş kılığına ben razımın. Birinci Allah'ın buyruğu sizlerge birinciden en soluk bağlayın, işinizlere ilgili bibliotek bakıp bağlayın. Barımızlara amanlık dileyim, barımız demeklerde türüyoruz. Hiç kaçan uğurbaydı, hiç kimizler uğurbanızlar, aman boğumuzlar.
Allah'dan ne dileklerseniz dileklerimizden bağır kabul olsun. Bağrımızdan жақсылық қалаймыз. Барлығы çoğu. Biz sürgün ayrıldığım kayda Hasan Kalıp dedim bay. Bağınızdan canınızda kaldı eкен әне. Қосылуданыздар. Çakçayıp bunlar cazık
турса ачылган эй кылчайбай бол сайрайсың эй кызыл гүл ай турса ачылган эй кылчайбай бол сайрайсың эй жаркырабай аткан таңдайсың эй жарың ай жарык шамдайсың эй жаш өмүрдүн күнүндө эй жанаша эле чыккан талдайсың эй жаш өмүрдүн күнүндө эй жанаша эле чыккан талдайсың эй жаш өмүрдүн күнүндө эй жанаша эле чыккан талдайсың эй Кыргыз уюмун уюштуруп жаш жеткинчектерге тарбия берип мынакей эми бийлетип ырырдатып кыргыздын комузун үйрөтүп ошол жаштарга бир жакшы таланттыңды үйрөтүн деп ниет кылдым эле анан ошол белегин тапшырайын мынакей досум ушул комузу ушул биздин үй-бүлөнүн атынан сага ушул балдарды жаш жеткинчектерди комузу менен үйрөтүп сендей дайым таланттуу кыздар балдарды тарбиялап чыгар мынакей ушул 12 балага 12 кызга костюм кийген өзү тарбия сендей таланттуу кыздар балдарды тарбиялап чыгат деп ишенем. Дос, эки үйлөрүнө соо бере алам деген дос экен да. Алла разы болсун. Келечекте кыздар кызым өзү мендеги жана класстардагы окуучуларга атайын бере калат. Ушул жерде кыргыздар кыргызча үйрөнүп, кыргыздын баалуулуктарын сактап, кыргыздын каада салтын үрпататын улуу көч үйрөтүп, кийинки кичинекей наристелерибиз улап келсин деген максатта кыргыздын комузун таанысын, кыргыздын кийимин кийсин, кыргыздын сөздөрүн тилин үйрөнүп, өзүнүн тилибизди өзүбүз үйрөтөлү деп мындай бир жакшы бир сезимдер менен атайын алып келип таштап турат. Баарыңыздарга рахмат, убактыңыздарды бөлүп, атайын ушунча келип бергениңиздерге мен терең ыраазычылыгымды жүрөгүм менен билдирем. Баарыңыздарга башымды ийип таазим кылам. Çok rahmat Abidolu. Albatta балдарыбыздын келечеги кең болсун. Буюрса, биздин программаларыбыз ушуну менен аягына жетип калды. Изделиштер, мына бүгүн абдан жакшы кече болду. Баарыбызды ушул жердеги улуубу, ичүүбү, ортомуубу баарыбыздын башыбызды бириктирип, жаңы жылга карата жакшы маанай тартуулап, автостопконун жайып, үйүмдү камакка толтуруп, жан дүйнөгө жылуулук киргизип, баарыбызды сыйлап, өзүнүн чыгармачылык өнөрүн арнап, жакшынакай ырдарды, жакшы сөздөрдү сүйлөп, мындай жакшы маанай түзгөн бир чоң үй-бүлөгө өтө чоң ыраазычылык айтабыз. Үй-бүлөң дайыма ушундай ынтымакта, биримдикте болуп, ар дайым ийгиликтин үстүндө болуп, өнөрүң өркүндө сынган жандысың, ар дайым жакшы маанай тартуулап, элдин батасын алып, жолдошуңдун жакшынакай жароокер жубайы болуп, үйдүн буту болуп, мээрбан эне болуп, элге өз өнөрүңдү тартуулап, элдин астында дайыма жүзүң жарык, жолуң ачык болуп жүрсүн. Кутмандуу кечиңиздер менен, кымбаттууларым, жакшыларым, мен сиздер менен бүгүн дагы кезиккени менен абдан кубанычтамын. Бүгүн өзгөчө аябай сонун күн болуп атат. Канымжан сиңдим таланты менен бизди бириктирип атат. Өнөрлөр дейт Кыргызстанда. Илгерде де бир айтып келген. Ал өнөрүн алып жатпайт. Өсөз түрдө жайыптап, бирөөнүн көңүлүн көтөрөт дейт. Бизге ушундай жакынчылык астында жакшы маанай тартып, ушул күндө
тартылғанда Құдайым бұйырып бергеніне мен Құдайға разымын. Қанымжанға ақыл күш берген, бұндан да шығармашылығы өсе берсін дейміз. Анан ең бірінші меселерге şu сыйлықменен жаштарымыздың өшкенде көп отыратушыларға дағы үлгі болып, үлгілі үйді, сымбаттуу, шынша сыйлуу, бір-біріне жауап беріп, елін дүйіле бермеді көрсетіңіз. Біздің балдарымыздар сіздерден үлгі алып, сіздердің жолыңарда болсын. Себебі біздерде балдарға ата-ененің маңдайсы жетмей, мен көптен бері жүремін ғой. Енен қалары азыр болса көбірек болуына біздің арамызда жүргендер ата қуаныштан. Апалардағы күнделікті майрам болып жастықтар ертелер, апалардың жанында жүргенде шынша сағынды, шынша соны ес алып кеттік дейді. Сіздер қандай күш беріп жатқаныңызды білесіңіздер. Шындай кешелерді өрек ұйыстыра беріңіздер, шығармашылығымызға игілік, балдарды өстіріп жатамыз. Şu балдардағы тура жолға düşіп, біздің келешектің иесі болып, біздің олардан еш қамсанбай, мына біздің кейінгі ұғымдар өсіп келе жатып, біздің балдарымызды сыйлықтан тұра береді. Жастарымызға мен чоң игіліктерді қалаймын. Мен ағаларым осы жерден Қанымжанмыз бар. Бізге игілікті, бақытты, бәріне қалаватса, мен өзімнің салынған жолыма нәрсе бақа беріп қойайын емес. Айтылған қалып тілектерім бар, Аллахым қабыл қылсын, гүл самғатып басына тассын, гүлдестеріміз қолыма берсін, гүл тартып қысыңа көшесін. Гүл-күнің жол болсын, еш жаманды қол болсын, қырсықтарды болтырбай, Аллахым есі қол болсын, еттен еш жол болсын, Аллахым есі қол болсын, ұлық өкөңірді бақармардың маңдайына, бақыт тағалар, рызқы, жақсылықтың бәрі орнысын, Амин. Амин. Бұйырса. Ең соның қылған бата тілектердің бар қабыл болсын құрметті туғандар. Ушуменен бүгінгі кешені жауап деп жариялайлы. Бұйырса мындан ары жақсы алдыдағы жақсы күндерді бұйырса көрішерлік, жақсы күндерді бұйырса насip етсін. Бардыңыздарға чоң рахмат келгеніңіздерге. Дағы бір рет қош келіпсіздер. Бұйырса бүгін концерт абдан жақсы болды, бізге жақты. Мен өзім бұл жақта 8 жылдан берілем, мұндай концертті көрелік болчумун. Қырғызстанның филармониясына барғанда айлай жақсы болды. Қанымжандың концертін Қырғызстандан көрчүм, бирок көп жылдан бері көрелік болчумун. Абдан сонун өттү, жогорку деңгээлде. Барыбыз жақсы көңүл ачтык жаңы жылдын астында. Қанымжанға чыгармачылык ийгилик. Биз аябай сүйүнүп атабыз бияка келгенине. Дайыма биз менен бирге болсун. Ал кырметті қауым, кырметті азамат азаматшылар, мен өзім Қазақстанға келдім, Астана қаласынан. Осында шөберелерім тұрады, немелерім тұрады. Соларға аман сайын деп, осы Жамабаев Қанымжанды осында екен естіп, осы концертін келіп отырмыз. Өте ризамыз, жақсы өтті. Той сияқты болып кетті бір жақсы болып. Ең бір бата берейін. Жақсы демалдық. Аумин деп қол мен батаны берейін. Мына отырған көпжасан бәріне бақыт тілеймін. Аумин деп бір Алла аруақты қолдасын. Ешкімнің басына жамантыр болмасын. Сапар ішіксе біреу қыдыр осыласын. Не тілесеті тілекке қалып орнасын. Үйіңізде жақсылық болсын, амандық болсын, дастарханыңыз құтты болсын, тойыңыз ұзағынан болсын. Аллах.